Оштоодо 4-декабрда Манас эпосунун күнү белгиленди. Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Манас эпосун изилдөө, популярлаштыруу жана Манас улуттук биримдиги жана ынтымагы маалымат өнөктүгүнүн концепциясын ишке ашыруунун алкагында Манас эпосундагы мамлекеттик иденттүүлүк жана улуттук идеология темасында илимий практикалык семинар өткөрүлдү. Аталган иш-чара илимий инновация жана кошумча билим берүү бөлүмү, мамлекеттик тил кафедрасы жана гуманитардык технологиялык коллежинин мамлекеттик жана дүйнөлүк тилдер кафедрасы тарабынан уюштурулуп, ага окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулар, сырттан келген коноктор жана студенттер катышты. Илимий семинарга Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан белдүү манастануучулар келип, өздөрүнүн илимий баяндамасын жасады. Илимий баяндамадан кийин Манас эпосу жөнүндө боюнча талкуулар болуп өттү. Бул илимий семинарга Ош технологиялык университетинин бардык факультеттеринин декандары жана студенттери толук катышышты. Илимий семинарды мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы Азиза Саттарова ачып, Манас эпосунун күнү менен куттуктап, семинардын катышуучуларына ийгилик каалады. Университеттин окуу иштери боюнча проректору Улукбек Мамытов Манас эпосу кыргыз элинин руханий табылгаларынын басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларынын чогултуп, укум-тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймык экендигин баса белгиледи. Аз өлчөмдө болсо да Манастан сабагын окутуп атабыз. Кудай буйруса, ошол Манастын өзөктүк окуяларын сөзсүз түрдө үйрөнүшөт. Себеп дегенде лекциялык сабактар, практикалык сабактар болот. Ошондо Манастын өзөктүк окуялары, Манастагы образдар системасы, Манастагы жакшы бир жогору бөлүмдөр бар эмеспи? Ошолорду толук өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк алат сөзсүз түрдөчү. Анан эми бул жогорку деңгээлде эмес. Албетте ошол толук 2 семестр толук окуса, балким жеткиликтүү түшүнүүгө мүмкүнчүлүк болот сөзсүз түрдөчү. Ошондой ойду айта алам. Иш-чаранын алкагында баяндамачылар тарабынан кыргыз улуттук мамлекеттик идеологиясы, кыргыз элинин кыргызстандыктардын жана өлкөдө жашаган ар бир жарандын түпкү мүдөө максаттарына туура келиши жана аны калыбына келтирүү, таанып билүүгө, үйрөнүүгө, ишке ашырууга милдеттүү экендиги тууралуу көптөгөн маалыматтар айтылды. Иш-чаранын жүрүшүндө таланттуу студенттер тарабынан Манас айты флешмобу уюштурулду. Манас баштады, алтымышын айтып, астан кырып таштады, талкан жалкан немедей, Кудай бетин салбай кал. Калайманды баштады, 200 экен болбаны барын кырып таштады. Байжактын булулу бир аракет кылат деп, калай кылшак кылып тур. Байжак байкап күйгөнү, бардык сөзүн калтырбай, байбичеге сүйлөдү. Аңдасам балган акылас, жөнүн таппай дөлөтмөс. Корду көрдүм жашыман, азап тарттым башыман. Маңгылы жүрүп мал багып, манжулардын журтуна. Азыр келип мал күттүм, алтайым жакшы жер эле, ниетти азайчы экен, каман сонун эл эле, кырктын башы кыргылча.